Assalamu алейкум. Амансыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы катталуучулар. Көңүл буруңуздар. Бишкек шаарынын батыш тарабынан сатыла турган өтө сонун үй чыкты. Эгерде ушундай үйлөрдү издеп күтүп жүргөн болсоңуздар, анда дарегине көңүл буруңуздар. Мен силерге түшүндүрүп бере берейин. Учурда мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Агурго конушунун өйдөңкү тарабында турам, түштүк тарабында. Мен турган көчө бул Кыркыз көчөсү. Тетиги жерде круговой айлампа бар, ал Ахунбаев көчөсү менен Кыркыз көчөсүнүн кесилиши. Эгерде шаар тараптан келсеңиздер, анда дал ушул айлампадан сол тарапка бурулуп, өйдө тарапка Кыркыз көчөсү менен өйдө тарапка чыгып келе бересиздер. Мына ушул асфальт келип, оң тарапка, анан сол тарапка бурула турган жер бар. Мына ушул көчө менен кирсеңиздер эле бир 50 метрден кийин Кипкалова деген көчөдөн оң тарапка бурулуп киресиздер. Дээрлик сатыла турган үй ушул тушта болуп калат. Кипкалова көчөсү 37-чи дарек. Ал эми сиздер бул көчө менен бурулуп кетсеңиздер, анда кайра эле мектептин көчөсү, ошол троллейбустун конечный тарабына барып каласыздар. Ал эми могул көчө менен түз чыксаңыздар, Муромский көчөсү, алдагы жерде мечит бар, светофор бар, Арчебешик конушунун бүтүш тарабы болуп калат. Бул Агурго конушунун бүтүш тарабы. Кыскасы, 3 конуштун ортосунан сатыла турган сонун үй бар экен. Урматтуу мекендештер, мен сатыла турган үйгө да келип калдым. Азыркы Кыркыз көчөсүнүн бүтүшүнөн эле сиздер бир аз өтсөңүздөр, бир 50 метрдей Кипкалова көчөсү, 2GIS картасынан же Яндекс картасынан карап келсеңиздер болот. 37А дарегине келесиздер. Дал бир 100 метр жүрсөңүздөр, күн батышты карай дал эле мына ушул Кипкалова көчөсү 37А дарегине келесиздер. Сырты пескоблок менен урулган, дал мына ушул күрөң дарбазалуу үйгө келсеңиздер, ушул сатылат. Эми шаардан өтө шарты даяр, кирип эле жашай турган, бирок жаңы, эч ким жашай элек үйдү көп сурайсыздар. Андыктан көңүл буруңуздар, баасын дагы жакшы коюптур. Жаңы үй, кенен үй, участогу дагы аябай жакшы. Көрүп турганыңыздардай коммуникациясы боюнча газ кирген, канализациясы өткөн, бурчаткалар бүт коюлган, пескоблок жумуштары бүткөн, үйдүн ички сырткы ремонттору дагы толук бүтүптүр. Кыскасы келип эле мебель төшөнчөңүздөрдү алып келип эле жашай бересиздер. Участок 4,5 сотук чыгат экен. Көрүп турганыңыздардай ушул туштан баштап бул тушка чейин 15 метр, узуну болсо 30 метр. Документациясы боюнча полный бүткөн экен. Архитектура, техпаспорт, кызыл китеп баары дап-даяр. Кыскасы юридический жагынан аябай таза. Көчөлөрү кенен, көрүп турганыңыздардай. Бул тарапка барсаңыздар, бир 200-300 метрден ар жакта автобустук конечный дагы бар экен. Нар жакта троллейбус конечныйлары, бул жактан дагы селекция тарапка чыгып кетсеңиздер, бул жакта да мектеп бар. Ал эми бул жакта болсо көрүп турасыздар, мына Эмаком курулуш компаниясы салган 6 кабаттуу үйдүн эле маңдайы болуп калат. Ушул үйдүн астындагы көчө бул Муромский көчөсү. Демек, сиздер Кыркыз көчөсү менен дан өйдө чыгып туруп, Кипкалова көчөсү менен кирсеңиздер болот. Же болбосо Муромский көчөсү менен 4-чү оорукана менен түп-түз келе берсеңиздер, дал мына ушул Эмакомдун үйүнүн тушуна келгенде ылдый тарапка түшүп эле кайра ушул көчө менен дагы келсеңиздер болот экен. Жүрүңүздөр. 4,5 сотук, бул жактан уна кире турган дарбазасы, калеткасы, үй жап жаңы бүткөн. 2023 бүтүп, учурда эми срочный сатыш керек экен. Ошондуктан ээси толук көрсөтүп, толук маалыматын берип кой деди эле. Мен эми силерге маалыматтарды толук бере беребиз. Газ турбасыны бүт улап, ичине чейин киргизип коюптур. Канализациясы келген, суу свети бар. Үйдүн кире беришинде кенендигин байкабайсыздарбы? Участоктун төрүнө үй салынган. Туурасы 11,5, узуну 12,5 салынган үй экен. Кызыл кирпиштен, көчө тарабында эркер формада мына ошол жерде дагы бир бөлмөсү бар экен. Бул жагында болсо террасасы, ортодон кирме. Кыскасы проект өтө сонун. Проект өтө жакшы салынган проект экен. Бурчаткалары даратканага чейин келген, сырткы кол жууй турган умывальниктери, бул жагында болсо даратканасы. Бул жерде эми өзүңүздөр каалагандай капельныйбы, каалагандай газондорду отургузуп, сээп, зеленый зона кылсаңыздар болот экен. Үстү металлочерепса, российский металлочерепсинен жабылган, сырты утепление, декор, бүт мындай эмелерин коюптур, обналичниктерине. Асты фронтон эмелери бүт коюлган. Суу түтүкчөлөр коюлган, кар тормоздар коюлган, кыскасы бүт пластик терезе, сыртына мындай соколдорун дагы натуралдык таш менен дагы кооздап гүлдөп жасалыптыр. Так, үйгө кире берели. Үй жалпы 5 бөлмөдөн турат. Бул жерден киребиз, кире бериш кенен. Мен силерге бир артка бир калчайып та бир көрсөтүп коеюн, урматтуу мекендештер. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Аябай кенен. Бул жерде кыскасы
той топур кыласыздар, машина коесуздар. Кысасы 2 машина өтө кенен батат. Чоң машинадан дагы 3 машина, 4 машинага чейин ушул бурчатканын үстүнө эле батат экен. Эмоком компаниясыныкы бул жерде Куттун үйү ушунун эле түндүк тарабы болуп калат. Бир көчө, үстүндө Муромский көчөсү, бул болсо Кипкалова көчөсү болуп калат экен. Так, киргенде бул жерде лампочкасы турат. Эшиктерди бүт пластикалык жакшы эшиктерден коюп тур. Так, кирип көрсөтө берейин. Так, бир жерде бүт чечип кирейин үйүңүздөргө. Бисмилла деп киргениңиздерде ламинат асты бүт мындай сложный кылып коюлган ламинаттары, эшиктери бүт жакшы эшиктер коюлган деп айтты. Аны эми өзүңүздөр качествосуна келгенде байкап көрөсүздөр. Бул жер кире бериш тамбур, прихожка, оң жагына же сол жагына шкаф койсоңуздар болот. 2 паровой отоплениянын радиаторлору коюлуп тур. Мындан түзөтсөңүздөр, мына ушул кош эшиктен, чоң эшиктен кирип, бул жер коридор. Сол тарапта бир бөлмө, бул жакта ошондо спальня болуп калат экен. Зал, анан дагы 2 спальня бөлмөсү, санузел, кухня. Жүрүңүздөр, биринчи эле ашканадан баштайлы, жеңемдерди күттүрбөй. Ашканага киргениңиздерде, бул ашкана өтө кенен жасалган ашкана экен. Көрүп турасыздарбы? Обойлору дагы өтө башкача, моющий обойлор. Бүт точкалар коюп тур, телевизордун точкалары. Бул жакта болсо бүт кухонный гарнитур, узуну бир 4,5 метр узундукта, туурасы дагы бир 3,5 метрден ашыгыраак ушундай кухня экен. Суу түтүкчөлөрү келген, бүт сливтери, бул жакта болсо кир машинаныкы, же болбосо мойка, посудомойканын аппаратыныкы эмесинин точкасы коюлган. Так, бул жакта 2 паровой отоплениянын радиатору коюлуп тур. Бул жактан эшиктен чыксаңыздар, мына сырттагы террасага чыгып калат экенсиздер. Кааласаңыздар, баягы терраса катарында, тапчан катарында стол коюп жагындай эс алып олтурганга сонун небес экен. Таза аба, ушинтип эс алып олтурганга сонун. Так, улантабыз, урматтуу мекендештер. Ар бир үйдүн ичинен мынтип доборлор жасап чыккан, жанакы шпаклевка эмес, баягы жыгачтан. Бул жер баягы кир болсо кайра жууганга, эшик менен кошо жууп таштаганга аябай ыңгайлуу. Эшиктер ак түстө, бүт ушундай классикалык түрдө жасалган. Мунун тушундагы бөлмө бул спальня. Спальня бөлмөлөрү. Бул дагы ошол бир 3/4 боло турган формадагы үй. Бүт үйдүн потолоктору гипсокартон, жалгыз коридордун потолоку натяжной потолок экен. Так, асты ламинат, бүт плинтустары, кыскасы пат ключ бүткөн. Бүт ойлонуштурулуп коюлган. Көрүп турсаңыздар, мына жерде кондиционерге дагы бүт точкаларына чыгарып даярдап коюп тур. Отопление өтө жакшы иштейт дейт. Азыр учурда мен эмеге түшүп да сиздерге көрсөтөм. Топкасыны подвалга жасап тур, өтө сонун, тыкан, жанагындай үйгө ыш кирбей турган, сонун кылып жасап койгон. Кийинки эшик бул коноктордун бөлмөсү, мынакей зал. 7-ге 3,5 деп айтты эси. Мындай софиттер коюп, ортосу натяжной потолок, жандары бир тепкичтүү гипсокартон менен жасалып, ортолоруна өзүңүздөр каалаган люстраны илсеңиздер болот экен. Төрүнө дагы монтип сонун рамкаларга түшүрүп жасап коюп тур. Бул жак күн батыш тарабы болуп калат. Күн түштөн кийин дагы мына ушул терезелерден көрүнөт. Кирет күн. Өтө сонун, ремонттору жакшы, аккуратный, таптаза, эч ким жашай элек. Келесиздер, өзүңүздөр биринчи кожоюн болуп жашай бересиздер. Так, бул жерден чыгабыз. Чыгып кийинки бөлмө. Бул эме жаш балдарды уктоочу бөлмөсү. Мынакей, жаш балдарды уктоочу бөлмөсү. Бөлмөлөр кенен, урматтуу мекендештер. Бул жерге 3 жаш баланы деле жаткырса болот, же 2 жаш баланы деле жаткырса болот. Өтө сонун. Кондёрдун точкалары, телевизордун точкалары, антенна бүт келип тур. Бул жакта дагы бир розетка, включательдер мынакей. Эми убактылуу ремонт учурунда коюлган чырактар, бирок өзүңүздөр каалаган люстраны бул жерге дагы илип алсаңыздар болот экен. Кыскасы эчтекесин жасабайсыздар, бүт дап-даяр келип эле жашай бересиздер. Кийинки бөлмөгө өтөйлү. Кийинки бөлмө бул дагы бир спальня. Кааласаңыздар бунусуну, кааласаңыздар жана биринчи көрсөткөн спальняны ата-энелердин уктоочу бөлмөсү кылсаңыздар дагы болот. Бүт обойлору дагы мындай бир качествода, анан бөлөк-бөлөк мындай эмелери менен, кооздуктары менен жасалган. Үй мындай карап отурганда чарчатпай турган ремонт болгон. Көз мындай жакшы канып тое турган. Подоконниктери, бул жак пластик терезелер мынакей. Бүт жакшы эмелер коюп тур, 5 камералуу жакшы пластиктер. Бүт уголокторуна чейин жабыштырылган. Өтө сонун кылып жасалыптыр. Бул акыркы комната болду. Мындан чыксак, жанында болсо бул жерде дараткана.
душ, туалет, раковина бүт қойылған. Бұл жақта болса кирмашинанын орды екен. Бұл жері асты теплый пол, себебі мындай датчик менен электрический теплый пол болған. Вытяжка иштеп турат. Форточкасы, кыскасы санузелге местан өтө кенен калтырган. Аябай жакшы. Бул жерге бир шторканы коюп эле даптаяр экен. Смесительдерине чейин коюлуп тур. Бул жакта да мына смесительдерге чейин коюлган. Паро отопление, сушка. Кыскасы эми даратканага керектүү нерсенин баарыны жасап коюп тур. Сіздерге эми баасын айтайын. Баасыны $145 000. $145 000 сурап атат ээси. Калган маалыматтарны баасын соодалашыш боюнча биз төмөндө көрсөткөн ээсинин номерине чалып, байланышып, келип үйдү көрүп, анан соодалашып алсаңыздар болот. Алмашуу жолу жок, рассрочка жолу жок. Нак акчага түшүрүп берем деди. Аны эми только ээси менен сүйлөшөсүздөр. Жашыл зона. Кайра биз эми сыртка чыктык. Террасадагы кенен бир 4,5 чага турган, 4,5 чага турган чоң терраса. Тапчан катарында, тапчан коюп иштесеңиздер болот экен кыскасы. Үйдүн арткы жагында подвалга кирип кете турган мындай навес бар экен. Так. Подвал бир бөлмө. Бүт ушул жылытуу системасы, аристон бүт ушул жака коюлат экен. Мынакей, бул жерде печкасы турат. Буну электрическийден иштетсе болот окшойт. Бирок өтө сонун печка. Бул жакта болсо аристондун ысык суу, муздак суусу ушул жерден бүт үйгө таркап кетет экен. Вытяжканы коюп тур, форточканы коюп тур. Бул деле бир 3-4 чыга турган бөлмө. Астыларын бүт кафель кылып койгон. Кыскасы эми бул жерде газ бар келген. Газ деле улап, газ менен эле көбүнчө азыр шаарда колдонот. Себеби 3000 сом, 4000 сом чыгат экен. Бул жакта бүт щиттер коюлуп тур. Бул подвалдагы топка бөлмөсү, технический бөлмөсү. Кайра биз эми сыртка чыгып, бир сыйра чек арасын дагы бир сыйра көрсөтүп коелу. Баасыны сиздерге айттык. Баасы $145 000. Сырткы подсветкалар дагы бар экен. Бул жагында бир өтүп көрсөтүп коеюн. Үй мындай тийип калган эмес. Кошуналарга мешайт этип калган эмес. Кенен бул жагда бир 2,5 метрдей калыптыр. Мынакей. Үйдүн сырты утепление болгон. Утеплениясы болгон. Үйдүн арткы тарабы дагы кенен калтырылган. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Суу түтүкчөлөрү дагы жакшы мындай кооз трубалар менен түшүрүп бүт таптайыр кылып койгон. Наркы жагынан дагы ушул 1 метрден ашыгыраак калыптыр. Жыйынтыктай берели, урматтуу мекендештер. 4,5 сотукта жайгашкан Бишкек шаарынын батыш тарабы Арчебешик Агорго конушунун ортосу селекция конушу болуп калат. Селекциянын башталышы. Бул жерде мынакей светофор Арчебешик, бул арткы көчөсү болсо Агорго болуп калат. Мына ушул кооз үй сатылат. Кызыккандар болсо телефон номерлерге чалып, байланышып келип көрүңүздөр. Үйдү колдон чыгарбаңыздар, $145 000 сурап атат. Өтө сонун салынган үй. Калган маалыматтарды келип ээси менен ушул жерде үйдү көрүп анан кийин тактасаңыздар, буюрса жакшыраак болот. Барыңыздарга ушундай үй насип кылсын. Тез кабар каналын дайым көрүп туруңуздар, лайк басып, катталып коюңуздар.